Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрайымы Гүлбара Калиева Бишкектеги 20га жакын жалпыга маалымдоо каражаттарынын жетекчилери жана редакторлору менен жолугушту. Мындан тышкары биринчи жолу бул жолугушууга аймактардагы облустук медиа борборлор жана басма сөз өкүлдөрү онлайн форматта катышууга мүмкүнчүлүк алышты. Ошондой эле иш-чарага Европа биримдигинин Кыргыз Республикасында укук үстөмдүгүнүн экинчи фазасы. Программанын негизги эксперти Александр Тенасе жана аталган программанын улуттук эксперти Илгиз Приев да катышты. Кененирээк кабарчыбыз айтып берет. Жалпыга маалымдоо каражаттары эл менен бийлик өкүлдөрүнүн ортосунда маалымат алмашуудагы негизги көпүрө болгондуктан 4-чү бийлик катары саналып келет. Жолугушууда журналисттер тарабынан сот системасына тиешелүү суроолор узатылып, так жооптор менен камтылды. Сотторду көндүрүш керек болот. Мен өзүм деле айтып атам сотторго. Сиздер качпагыла, массалык маалымат каражаттары менен байланышкыла. Бул керек болсо рупор болот. Себеп мына бекерден 4-чү бийлик деп айтпай, коомдо пикирди ошол массалык маалымат каражаттар жаратат. Сиздер алар менен иштеш керек. Өзүңөрдүн жумушуңарды чагылдыргыла, кабинетте отурбагыла, элге чыккыла, мыйзамдарды түшүндүргүлө. Мен мына соттордун өздөрүнө айтып атам. Аймактарда өзгөчө. Сиздерди өңүрдөн билиш керек, сиздердин кесипкөйлүгүңөргө баа бериш керек. Катышуучулар сот системасынын аркылуу аспектилерине кызыгып, судьялардын айлык акысы, карантин учурундагы аралыктан сурак жүргүзүү, судьялардын статусунун өзгөчөлүктөрү жана көз карандысыз сот бийлиги туурасында сөз болду. Бул видеоконференциянын эң негизги максаты тегиз тыгыз кызматташтык массалык маалымат каражаттары менен бирге иш алып баруу. Биринчи кезекте сот тутумунун ачык айкындуулугун элге жеткирүү болуп эсептелет деп ойлойм. Анан бул канчалык ачык болсо сот тутумунун иштери биздин сот тутумунун кадыр баркын өстүргөнгө эң чоң таасир берет. Биздин өзүбүздүн ишти дагы түз жакшы алып барганыбызга өбөлгө түзөт. Онлайн жолугушууда журналисттер сот адилеттигин орнотууда санарип технологияларын ишке ашыруу туурасындагы маалыматтарды алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Массалык маалымат каражаттары сот процесстерин көбүрөөк чагылдырып, сот тутумунун иштерин көбүрөөк элге айтып берсе, сот тутумунда болуп аткан реформалардын чындыгында ошо алдыга жылганын көрсөтүп, иштерин жүргүзүп аткан болсо, элдин ишенимин арттырат эле да. Иш-чаранын соңунда сот отурумдарын чагылдырып, сот системасынын ишмердүүлүгү туурасында жазган журналисттер үчүн эри шаркак иш алып баруу максатында колдонмо таркатылды. Соттордун жалпыга маалымдоо каражаттары менен өз ара кызматташтыгын бекемдөө боюнча бир катар сунуштар айтылды. Миргүл Жеңишова, Нурдин Урманбетов, Айнура Орозо.